Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Силер менен мен Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин окутуучусу Карайбекова Чынара Кайсарбаевна, биология мугалими. Тема экологиялык шарттар. Сабактын максаты. Сабактын максаты негизинен 5 бөлүктөн турат. Биринчи пункт экологиялык шарттардын классификациясы жана алардын өз ара байланышы. Экологиялык шарттардын негизиндеги жаратылыштагы өз ара айлануулар. Экологиялык шарттардын бири-биринен кескин айырмачылыгы. Тирүү организмдердин айлана чөйрөгө карата ыңгайлануулары. Экологиялык шарттардын дүйнө жүзүндөгү жалпы орду. Экологиялык шарттар негизинен 3кө бөлүнөт. Алардын бөлүнүшү төмөндөгүдөй: абиотикалык шарт, биотикалык шарт жана антропогендик шарт. Абиотикалык шарт жандуу организмдер менен жансыз организмдердин өз ара байланышы. Биотикалык шарт жандуу организмдер менен жандуу организмдердин өз ара байланышы. Антропогендик шарт жандуу организмдерге адам тарабынан жүргүзүлгөн оң жана терс таасир этүүлөр же жаратылышка адам баласынын таасир этүү иш-аракети. Булар өз ара бири-бири менен тыгыз байланышта. Экологиялык шарттардын негизиндеги жаратылыштагы өз ара айлануулар. Жаратылышта жандуу организмдер бири-бири менен байланышып, тыгыз айлануулар жүрүп турат. Жер астындагы организмдер жана жер үстүндөгү организмдер. Жер астындагы микроорганизмдер, бактериялар. Суу бөлүктө суудагы балырлар жана сууда жашоочу жаныбарлар. Кургактыктагы жер үстүндөгү организмдер, өсүмдүктөр, жаныбарлар. Булар өз ара азык тизмекти түзүшөт. Экологиялык шарттардын негизиндеги жаратылыштагы өз ара айлануулар төмөндөгүдөй топтордун негизинде ишке ашат. Жер үстүндө продуценттер, консументтер, биринчи катардын жана экинчи катардын консументтер. Жер алдында болсо редуценттер жана сапрофиттик организмдер. Биринчи катарда консументтер деп чөп менен азыктанган жаныбарларды айтабыз. Экинчи катардын консументтери эт менен азыктанган жырткыч жаныбарлар же хайванаттар. Продуценттер булар өсүмдүктөрдүн тобу. Сапрофит деп чиринди менен азыктанган сөөл жыландар. Ал эми редуценттер жер астындагы микроорганизмдер, бактерияларды айтууга болот. Булар жер астындагы чириндилерди майдалап, утилдеп топурактын курамына кошот. Анын негизинде чөп өсүмдүктөрү азык алып өскөндүктөн биринчи катардагы жаныбарлар азыктанышат. Ал эми биринчи катардагы жаныбарлар менен экинчи катардагы жаныбарлар же болбосо жырткыч хайванаттар азыктанат. Экологиялык шарттарды бири-биринен кескин айырмачылыгын төмөндөгү схемадан кароого болот. Абиотикалык шарт бул жансыз менен жандуунун өз ара аракети. Жансыздарга жарык, температура, күндүн нуру, нымдуулук жана шамалдын таасир этүүсү. Ал эми биотикалык шарт тирүү организмдердин бири-бирине өз ара таасир этүүсү же азык тизмекти түзүүсү. Антропогендик шарт. Антропогендик шарт адам баласынын жаратылышка тийгизген оң жана терс таасири, жаратылыштарды бир мезгилде өзгөртүп жакшылдандыруу иштери жана ошол эле учурда терс таасирин тийгизүү менен токойлорду кыркып жок кылуусу. Абиотикалык шарттардын түрлөрү төмөндөгүдөй 3 топко бөлүнөт. Физикалык абиотикалык шарт, химиялык абиотикалык шарт жана климаттык абиотикалык шарт. Физикалык абиотикалык шартка температура, жарык, шамал, жылуулук, атмосфералык басым, агымдар, радиация, радиоактивдүү нурлар жана башка. Химиялык абиотикалык шарт атмосферадагы зыяндуу газдар, суунун жана топурактын химиялык заттары менен булганышы, жашылча жемиштерди өстүрүүдө ашыкча жер семирткичтердин себилиши жана башка. Ал эми климаттык абиотикалык шарт күн радиациясы, атмосфералык жаан-чачындын көп болушу, жер көчкүлөрдүн жүрүшү, узак мөөнөттүү кургакчылык, суу ташкындары, сел жүрүү, цунами жана башка. Биотикалык шарттын классификациясы өз ара төмөндөгүдөй топтордон турат.
Биотикалык байланыш жандуу организмдердин өз ара байланышын айтууга болот. Биотикалык байланыш 3 топтон туруп, биринчи симбиоз же биргелешүү, экинчи нейтрализм бейтараптуу, үчүнчү каршылашуу антибиоз. Биргелешүү симбиоз, биргелешүү мутуализм, анабиоз чээнге кирүүчүлөр, алейкомезализм, калдыктар менен жолсо арам тамактар деп айтууга болот. Булар өзү 3 топко бөлүнөт: убактылуу жашоочулар, бүлгөнчүлөр жана калдык жеп тамактануучулар. Антибиоз өз ара 3кө бөлүнөт. Биринчи эмменсализм же бейтараптуу, экинчи конкуренция атаандаштык, үчүнчү хищничество жырткычтык. Конкуренция өз ара 2 топко бөлүнөт: түр ичиндеги конкуренция жана түр ортосундагы конкуренция. Түр ичиндеги бир эле түргө кирүүчү организмдердин тамак азык талашуусу. Ал эми түр ортосунда болсо бир түрдөгү жаныбар экинчи түрдөгү жаныбар менен азыктануусу же жырткычтык менен азыктанып жашоочу жаныбарлардын тобун айтууга болот. Антропогендик шарт жана анын классификациясы. Антропогендик шарттын таасири түз жана кыйыр таасир этет. Түз таасир этүүгө бири завод фабрикалардан чыккан, чоң шаарлардагы кескин атмосфераны өзгөртүүгө учураган ыш газдары, смогтор. Ал эми кыйыр таасир этүүдө бир экосистеманы өзгөртүү менен экинчи экосистемадагы өз ара өзгөрүүлөрдүн таасир этүүсү. Тирүү организмдердин айлана чөйрөгө карата ыңгайлануусу жашоо чөйрөсүнө жараша төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт: өсүмдүктөр, жаныбарлар. Өсүмдүктөр гидротофиттер, бардык бөлүгү же жарым жартылай бөлүгү сууда өскөн өсүмдүктөр. Гидрофиттер бир эле мезгилде сууда да, кургакта да өсүүчү өсүмдүктөр. Мезофиттер анча кургак эмес, орточо нымдуу, минералдарга бай жылуу жерлерде өсөт. Гигрофиттер кургактыкка, абанын нымдуулугу аз жерлерде же нымдуу топуракта өсүүчү өсүмдүктөр. Ал эми ксерофиттер болсо суусу нымдуулугу аз жерде өскөн, сууну аз бууланткан, бирок кургакчылыкта сууну запас кылып топтоого жөндөмдүү өсүмдүктөр. Жаныбарлардын топтору дагы төмөндөгүдөй 3кө бөлүнөт: гигрофилдер, ксерофилдер жана мезофилдер. Гигрофилдер абадагы нымдуулукту сүйүүчү жаныбарлар, ксерофилдер кургак абаны сүйүүчү жаныбарлар, мезофилдер кургак абаны да, нымдуулукту да сүйүүчү жаныбарлар. Башкача айтканда, аралык жаныбарларды айтууга болот. Экологиялык шарттардын дүйнө жүзүндөгү жалпы орду боюнча негизинен антропогендик шарттын таасири чоң. Адам баласы тарабынан жаратылышка оң жана терс таасирлери тийип келүүдө. Адамзаттын жаратылышка оң таасирлери: токойлорду түзүү, жасалма экосистемаларды түзүү, шаарларды жашылдандыруу, суу ресурстарын үнөмдү пайдалануу, өндүрүштөрдү зыянсыздандыруу. Ал эми адамзаттын жаратылышка тийгизген терс таасирлери: токойлорду жок кылуу, кыюу, табигый экосистемаларды кыйратуу, ири шаарлардагы атмосферанын булганышы, суу ресурстарын булгоо, ири өндүрүштөгү зыяндуу заттардын, токсиндердин атмосферага чыгышы. Урматтуу студенттер, жогорудагы темага карата негизги суроолорго жооп берүүгө аракет жасагыла. Биринчи суроо: экологиялык шарт канча топко бөлүнөт? Экинчи: абиотикалык шарт кандай шарт болуп эсептелет? Үчүнчү: биотикалык шарт кандай шарт болуп эсептелет? Төртүнчү: антропогендик шарт кандай шарт болуп эсептелет? Бешинчи: абиотикалык шарт классификациясы боюнча канча топко бөлүнөт? Алар кайсылар? Алтынчы: биотикалык шарт кандай топторго бөлүнөт? Жетинчи: антропогендик шарттын бөлүнүшүн кантип мүнөздөөгө болот? Кийинки тапшырма. Темага карата дал келүүчүлүк боюнча тапшырмаларды аткаргыла. Экологиялык шарттар. Экологиялык шарттар абиотикалык, биотикалык жана антропогендик. Булардын мисалдары төмөндөгүлөр. Булардын дал келүүчү пункттарын туура системада жайгаштырасыңар. А пункт: токойлорду кыюу. Б пунктта: катуу шамал. В карышкырлардын коёндорго жырткычтык кылуусу. Г күн радиациясы. Д заводдордон чыккан ыш газдар. Азык тезмек. Урматтуу студенттер, бул тапшырмаларды аткаруу менен бирге
сабакты толук түрдө өздөштүрүүгө жетишесиңер. Саламатта калыңlar.